Ошондуктан кезинде сындайм мен. Аскар Акаевич кетти. Аскар Акаевичке эч кандай бир башка артынан бир моокумум канып тепкилебейм. Бакиев кетти, аркасынан моокум кандырбайм. Атамбаев кетти, Отунбаева кетти. Баары менен күрөшүп келишкен. Кетти, мен унчукпайм. Эртең бүрсү күнү мүмкүн ушундай мезгил келип калат. Ошол эле Жапаровдорду, ошол эле Ташиевтерди мүмкүн мен айтып калышым мүмкүн. Мыйзамсыз кордоп атасыңар, мыйзамсыз соттоп атасыңар. Андай болбойт деп калышым мүмкүн. Мына парламенттик шайлоо болуп атканда Каракулжага барсам, Жээнбековдер аябай күчтүү аракеттерди жасап, мени сөзүмдү угузбай, ары музыканы коюп, ары концерт коюшуп, аялдарды аябай тойгозуп коюп, ырылдатып сүйлөтүп кеткенде мен айтпадым беле. Эртең бүрсү күнү мүмкүн болушу мүмкүн, мен Жээнбековду коргоп калам. Ошондо монол жердегилердин эч кимге калбайсыңар деп. Ошонун туп-туура 14 күндөн кийин ушул окуя болду. Жээнбековду коргогон эч ким жок бүгүн. Кайсы жерде мыйзамсыз каралап аткан болсо мен коргоп атам. Себеп адамдын жүзү жарык болуш керек. Мен ушундай принцип менен жашайм. Өз абийириңдин алдында, жараткандын алдында таза бол, калгандар эмне десе ошо десин. Ушундай. Мен айттым го бүгүн. Колдорунан келеби, керек болсо күндү батыштан чыгарышып алсын. Ошондуктан кезинде сындайм мен. Аскар Акаевич кетти. Аскар Акаевичке эч кандай бир башка артынан бир моокумум канып тепкилебейм. Бакиев кетти, аркасынан моокум кандырбайм. Атамбаев кетти, Отунбаева кетти. Баары менен күрөшүп келишкен. Кетти, мен унчукпайм. Эртең бүрсү күнү мүмкүн ушундай мезгил келип калат. Ошол эле Жапаровдорду, ошол эле Ташиевтерди мүмкүн мен айтып калышым мүмкүн. Мыйзамсыз кордоп атасыңар, мыйзамсыз соттоп атасыңар. Андай болбойт деп калышым мүмкүн. Мына парламенттик шайлоо болуп атканда Каракулжага барсам, Жээнбековдер аябай күчтүү аракеттерди жасап, мени сөзүмдү угузбай, ары музыканы коюп, ары концерт коюшуп, аялдарды аябай тойгозуп коюп, ырылдатып сүйлөтүп кеткенде мен айтпадым беле. Эртең бүрсү күнү мүмкүн болушу мүмкүн, мен Жээнбековду коргоп калам. Ошондо монол жердегилердин эч кимге калбайсыңар деп. Ошонун туп-туура 14 күндөн кийин ушул окуя болду. Биз ушу жол кырсыгынан улам ушул состоянияга түшүп калды балам. Эч бир ата энени Аллахым бала менен сынабасын. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен Кубанычбек кызы Кымбат. Мындан алдында сиздерден жардам сурап кайрылган элек. Ушу баламдын акыркы жолку ошо 4-чү операциясына жардам берип кетиңиздерди суранам. Операция Түркия мамлекетинде болгондуктан бизге $45,000 акча каражаты керектелүүдө. Бизде андай акча каражат жок болгондуктан сиздерден жардам сурап кайрылабыз. Көптү көрсө көл болот дейт. Алланын ыраазычылыгы үчүн 5 сом, 10 сом болсо да жардамыңыздарды аябаңыздар. Ушу балам бутуна туруп басып кетсин көптүн катарында. Сиздердин жардамыңыздар менен ушунчалык кыймылга келип отурат. Менин балам азыркы учурда башында аппарат менен жашап жатат. Арыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун. Ушу баламдын басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Аллах таалам ыраазы болсун. Туткан орозоңуздар кабыл болсун. Аллах тааламды сыноосу экен, баарына шүгүр кылабыз. Биз алдамчы, мошенник эмеспиз. Бардык карта өзүмө караштуу, өзүмө таандык. М-банк 3197 кымбат К деп чыгат. Ошол эле номерде оденги бар. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк 7807 Кундузай деп чыгат. Алда өзүмдүн сиңдим азыркы учурда Россия өлкөсүндө мигрант болуп жүрөт. 5 сом, 10 сом болсо да жардамыңыздарды аябаңыздар. Биз үчүн өтө чоң жардам ошол дагы. Баарыңыздардан Аллахым ыраазы болсун.